Баарыңарга салам. Ой, салам. Биздин видеоблогко кош келгиле. Ар бир видеоблогдо биз маанилүү көйгөйлөр жөнүндө айтып беребиз, бирок өзүбүздүн көз караш менен. Башкача айтканда жөнөкөй тил менен түшүндүрүү беребиз. Келгиле бүгүнкү темага өтөлүү. Нуртилек, айлананы карачы. Бул жер абдан кооз экен, айлана тегерек таза. Бул жердеги тазалыкты байкадыңбы? Мен биздин Бишкектен абай жакшы көрөм. Тилекке каршы шаарыбыздын бардык жери эле мынчалык таза эмес. Мына карасаң, интернеттеги сүрөттү. Ай, ушунчалык да таштанды болобу? Кызыгы, ушул таштандылар шаардын так борборунда чогулган. Мына муну карасаң, бул сүрөттү мага интернеттеги окурмандар жиберди. Биздин шаарда эле эмес, бүткүл өлкө боюнча мынча таштанды көп экен, элестетүү кыйын. О, карасаң, сага бирөө жазды окшойт. Кайдагы таштанды үчүн мынча баш оорутасыңар. Күзүндө шамал болгондо деле толтура таштанды болот. Саргайган жалбырактар, жерге түшкөн чырпыктар жана башка таштандылар. Доминика, калганын окуй эле кой, ансыз деле түшүнүктүү. Берчи андан көрө мен бир нерсе таап берейин. Карасаң, Википедиядан алынган маалымат. Күнүмдүк турмуштагы таштандылардын катуу түрү кардар үчүн керектелип бүткөн нерселер же товарларды күнүмдүк таштандылар деп билебиз. Күнүмдүк турмуштагы таштандылардын катуу түрү калдыктар жана күнүмдүк таштандылар болуп экиге бөлүнөт. Өз кезегинде күнүмдүк таштандылар жалпак тил менен айтканда жөн эле таштанды деп айтылат. Дал ушул таштандынын түрлөрү тууралуу биз бүгүн айтып беребиз. Бул таштандылар адамдардын жашоосунун айынан келип чыгат. Бул маселе түшүнүктүү болуш үчүн мен сага бир видеону көрсөтөм. Мына кара. Адам баласы дуушар болгон бүгүнкү күндөгү маанилүү экологиялык көйгөйлөрдүн бири бул таштандылар. Күнүмдүк таштандыларга эски гезиттер, ачылган консерва банкалары, пластик баштыктары, талкаланган идиш-аяк, жыртылган кийим-кечек, колдонулуп эскирип калган техника жана башкалар кирет. Өзүбүз байкабаганыбыз менен биз күн сайын буларды таштандыга ыргытып, жаратылыштагы зат алмашуу процессин бузуп келебиз. Жасалма материалдардын пайда болушу менен таштандылар ондогон жана жүздөгөн жылдарга сакталып, жерди, абаны жана сууну булгап келет. Бир эле пластиктен жасалган таштандылардын кесепетинен дүйнө жүзүндө миңдеген деңиз жаныбарлары жана миллиондогон канаттуулары жабыркап келет. Эмне үчүн ушундай болот? Анткени биз сатып алган оокаттарыбыз бизге аз гана убакытка керектелет. Ал эми биз болсо аларды көптөгөн санда сатып ала беребиз. Натыйжада таштандынын саны дагы көбөйөт. Ар бир адам жылына 400 кг таштанды ыргытат. Таштанды үчүн каралган атайын жайдын территориясы жыл сайын чоңоюуда. Бул таштандылар эзилип чиригенде чыккан суулар жер алдындагы сууларга түшүп, алардын жанында жашаган адамдар жагымсыз жыттарды жыттаганга мажбур болушат. Дагы бир нерсе, таштандыларды өрттөгөндө биз дем алган аба ууланат. Эгерде бир жыл ичинде чогулган таштандыларды өз убагында тазалап, өрттөп, кайра иштетип турбаса, анын көлөмү Эльбрус тоосу менен барабар болмок. Эльбрус тоосу Европадагы эң бийик тоо чокусу экенин балдар жакшы билишет. Ушунча да көп
таштанды болобу? Менен таштандыларды көргөн туристтер бизден азыр эле качып кетишет. Туура айтасың, Доминика. Мындай таштанды жайлары биздин шаарыбыздын көркүн бузбастан адамдардын ден соолугуна да зыян алып келет. Бул туурасында мага агенттен жазышты. Мына таштандылар чиригенде уулуу заттар пайда болуп, атмосфераны булгайт. Жаан-чачын суусу менен чириген таштандылардагы уулуу заттар көлмөлөрдү жана иче турган таза сууларды булгайт. Бул маселени чечиш керек да. Кантип? Бул туурасында биз азыр ушул шилтеме аркылуу билсек болот. Акыркы учурга чейин адамдар таштандылардан кутулуу үчүн эки ыкманы колдонуп келишкен. Биринчиси, таштандыларды өрттөп келишкен. Ал үчүн таштанды чогулган жерде өрттөө иштери жүргүзүлгөн. Же атайын таштанды өрттөөчү жайларда, мештерде. Бирок мындай жол менен иштегенде аба ырайына зыяны тийген. Дагы бир жолу аларды көмүп салуу таштандыларды тазалоонун экинчи жолу дагы табиятка залакасын тийгизет. Ушундан улам таштандыларды кайра иштетүүчү жолу иштелип чыккан. Башкача айтканда, таштандыларды кайра иштетип чыгып, аны кайра иштетүү жолу. Пластиктин түрлөрү, кездемелер, асфальт, алюминий, кагаз, айнек сыяктуу материалдарды 2-3 жолу кайра иштетүүгө болот. Экинчи жолу кайра иштетүүнүн мааниси абдан чоң. Биринчиден, жер планетасындагы көптөгөн материалдар чектелүү. Экинчиден, ошол эле материалдар айлана чөйрөгө түшкөндө уулуу заттарга айланышы мүмкүн. Үчүнчүдөн, табигый материалдарга караганда таштандылар жана керектен чыккан материалдарды кайра иштетип чыгуу алда канча арзаныраак, үнөмдүү болуу ишти алдыга жүргүзөт жана табигый ген байлыктарыбызды сактап калат. Бүгүнкү күндө жер планетасындагы казылып алынуучу ген байлыктардын көбү чектелүү. Андыктан аларды кайра калыбына келтирүү колдон келбеген иш. Анда технологиялар жарала элек. Ошол эле учурда көптөгөн материалдарды экинчи жолу кайра иштеп чыгуу алда канча ыңгайлуу. Демек, консервалык банкаларды кайра тамак салганга колдонбой, башка темир сырьё жасаса болот экен дагы. Оба, адам кара эле консервалык банка жасаса болот. Бирок айнектен жасалган идиштерди колдонгон ыңгайлуу. О, карасан, агенттеги досторубуз дагы бизден сөзү кошулуп жатат. Алар видео жиберсе керек, кел көрөбүз. Биз күнүгө дүкөнгө барабыз. Ал жерден сатып алган оокаттарыбызды пластик пакетке ороп беришет. Ал эми үйгө келгенде биз сатып алган азыктарды музаткычка салып, пакеттерди ыргытып салабыз. Орто эсеп менен алганда бир пакет 25 мүнөт колдонулуп, анан керексиз болуп калат. Таштандыга ыргытылган бир пакет 200 жылга чейин жашайт. Башкача айтканда, пластик пакеттер чирибей, табиятка залалын тийгизет. Бир пакет чирип жок болгуча адам баласынын бир нече мууну жаңырат. Ошондуктан полиэтиленди кайра иштетип чыгуунун жолдорун иштеп чыгуу менен бирге анын да пайдалуу жактарын эске алышыбыз керек. Советтер Союзу таштандыларды кайра иштеп чыгуу боюнча өз учурунда дүйнө жүзү боюнча биринчи орунда турган. Муну мага атам менен апам айтып берген. Бүтүн өлкө боюнча айнек идиштерди кабыл алуу пункттары иштеп, ал эми алар пионер кезинде атайын темир тезектерди чогултуп, металлолоп тапшырып турушчу. Ошондой эле эски кагаздарды чогултуп, макулатураны жаңы сейрек кездешүүчү китептерге алмаштырып турушчу. Баса азыр деле макулатура чогулткан жерлер бар. Биз үй бүлөбүз менен кагаз тапшырып, бактарактарды сактап калууга жардам беребиз. Себеби 7 килограмм тапшырылган кагаз калдыктары, башкача айтканда макулатура, бир бакты кыйып салуудан сактайт. Таштандыларды кайра иштетүү үчүн аларды атайын сорттоп чыгышыбыз керек. Кагаздын өзүнчө, тамак аш калдыктарын өзүнчө, айнек таштандыларын өзүнчө. Мен мисалы Европадан көргөм. Ал үчүн биз контейнерлерди орнотуп чыгышыбыз керек. Мен ойлойм, келечекте Кыргызстанда да ошондой болот. Менимче эң негизги эрежени колдонуу керек. Анткени таштандыларды айырылбастан
Аларды ошол жерден чогултуп, атайын жыйноочу жайга чогултурушу керек. Туура байкаптыр. Мен да кошулам. Апам дейма, жыйнаган жер эмес, таштанды таштабаган жер таза болуп деп келет. Бирок кандай жол менен жасаса болот? Ага өзүбүз баш катырбай эле талкууга катышкандардын оюн окуп көрбөйлүбү? Ооба, 57 киши талкуулап жатыптыр. Дүкөнгө барганда полиэтилен пакеттин ордуна кадимки баштыкты же рюкзакты колдонсо болот. Эски буюмдарды же техниканы ыргытпастан аларды кайра оңдоп койсо болот. Пластиктен жасалган упаковкалардын ордуна айнектен же болбосо кагаздан жасалган идиштерди колдонсо болот. Мындай ыкма табиятка кам көрүүдөн тышкары үнөмдүү да болот. Анан дагы момундай белгиси бар товарларды сатып алсаңар жакшы болот. Бул белги товардын кайра иштетилип чыккандыгын дааналайт. Бардыгыңыздарга берген кеңештериңиздер үчүн чоң рахмат. Чын эле, эгерде биз өзүбүздөн калган таштандыларды тазалап турсак, анда шаарыбыз да, жашаган жерибиз да таза болот. Эгерде биздин мамлекет таштандыларды тазалоодо туура жолду тандаса, анда мынчалык чоң таштанды жайлардан арылмакпыз. Ушундан улам агенттиги досум жиберген видеону силерге сунуштайм. Биз колдонгон таштандылардын көбү өзүнө баалуу сырьёлорду камтыйт. Эгерде өндүрүштө экинчи жолу иштетилип чыккан сырьёну колдонсок, анда биринчи жолу колдонулуп жаткан сырьёну үнөмдөгөн болобуз. Демек, аны кайра иштеп чыгуу процесстери дагы үнөмдүү болот дегенди билдирет. Негизи эле, каалаган продуктуну жаңыдан иштеп чыгууга караганда кайра иштеп чыгуу оңой. Экинчи сырьёну иштеп чыгуу төмөнкү максаттарга жетүүгө чоң салым кошот. Алар ден соолукка кам көрүү, иш орундарын пайда кылып, кирешелердин көбөйүшүнө чоң салым кошот. Айлана чөйрөнү коргоо маселелерине, ресурстарды эффективдүү жана туруктуу пайдаланууга, парник газдарын кыскартып, климатты коргоого жардам берет. Экинчи, сорттоп иштетүү жана техникалык жактан камсыз кылуу дагы көп каражат сарптайт. Аны менен бирге атайын жабдыктарды сатып алуу да көпкө турат. Бирок натыйжада биз өлкөбүздүн экологиялык абалын жана жарандарыбыздын ден соолугун сактап калууга жакшы шарттар пайда болот. Бүгүн мен эч нерсе төпөрдү менен жок болуп кетпейт деген принципни түшүндүм. Биз ыргыткан таштандылар эч жака жок болостон, кайра эле өзүбүзгө зыян алып келерине көзүм жетти. Ооба, жаңы материалды коротуудан көрө таштандыларды иштетип кайра жаңыртуу маанилүү. Таштанды табияттын душманы. Эгерде биз аларча паркында эс алып туруп, таштандылар жыйнабастан таштап кетсек, табиятты булгайбыз. Келгиле, өзүбүздүн таштандыларды калтырбай жыйнайлы. Ушуну менен программабыз сонуна келди. Жакшы калгыла. Бизге жазып турга, талкуулууга катышкыла. Ошондой эле өзүңөрдүн видео материалдарыңарды жиберип тургула. Жолугушканча.